шкафымды ачсак, 150 штук кийимим бар болчу. Биз ал тургай байыгандан коркобуз да. Менде мисалы үчүн ушул коркунучтар бар. Мен байып кетем, мен мынча акчаны эмне кылам деп. 80 сом алчумун бир айына. Айынабы? Таңгырай, богузду кара деп атышып, аябай немем өсүп кетти. Ушу эркектерге дем, күч, шкак берген нерселерди чыгарышыбыз керекпи деп атам да. Киришеңдин пайыз жагынан караганда, мисалы ошол бартырлык жагы канча, бир 70-80% болуп калабы? Казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса. Рак бул жан дүйнөдөгү жанагы тынчсыздануудан, жек көрүүдөн, таарынычтан пайда болот деп айтылып калат. Турмушту жиликтеп жеп калган адамдар отурат, жана ар жалаң психологдор, журналисттер, саясатчылар, маданият адамдары. Мына ийгиликке кантип жетиштин жолуна неме кылып берем, мотиватор тренингтерди тартып берем. Коңгуроону өлө кагасың да. Элдин баары мынтип карап калат да, эмне. Салам алейкум достор, бизде бүгүн конокто Назира Айтбекова. Назира менен сонун маек курмакчыбыз. Менки в режиме түз эфир кетет. Саламатсыздар урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Баланчаев Баланча жана бүгүн биз ушул темаларда сүйлөшөбүз. Силерге кызыктуу болот деп ойлойм. Саламатсызбы? Нурлан мырза. Все ошентип нон-стоп да? Кайсы жерде окугансың? Балыкчы шаарында окугам. 4-класска чейин двоечник болгом. Жалаң эки алчымын, кыздар балдардан таяк чечимин. Энем колтугунан чыкпаган, өлө жаппай кыз болчумун, эчтеке билчү эмесмин. Анан ата-энем ажырашкандан кийин менде кандай күч пайда болду билбейм. Балким мен жакшы окусам атам кайра келет, атам мени таштап кетти деп ойлогондон уламбы. Канчынчы класста ажырашкан? Мен ошо 3-тү бүтүп атканда да. Анан апам болсо, жоксо апам жалгыз калды, эми апама түркүк болоюн дегеним үчүнбү 4-классты жалаң 5 менен бүтүрдүм. Коңгуроону өлө кагасың да. Элдин баары мынтип карап калат да, эмне болуп атат депчи. Жанталашып чуркап келишет да. Жанталашып чуркап келгенде анан аябай маанилүү, маңыздуу нерселер чыгарсаң, сиңип кетет. Мисалы үчүн мурун сен такыр окуучу эмес элем, сен таанычу эмес элем, ушундан кийин таанып калдым, программаларың баарын көрүп чыктым дегендер көп да. И ошондой неме? Хитрость. Достор, лайфхак. Лайфхак. Мындай жек көрүү бизде эң коомдо максатына жетүүдө эң тоскоолдук берген нерсе бул эл эмне дейт, анан коомдон бөлүнүп калуу коркунучу да. Ушул нерселерден эгерде сен эл эмне дейттен коркпосоң, коомдон бөлүнүп калуудан коркпосоң, бул дагы ата бабаларыбыздан келаткан коркунуч программа да. Анткени баягы илгери таш доорунда эгерде бирөө туура эмес иш кылса, аны коомдон бөлүп салышчу дагы ал жалгыз жана жырткычтарга туруштук бере алган эмес, жем болуп калган да. Ошон үчүн аябай алардын генинде коомдон бөлүнүп калбайын, эрежени бузбай жашайын деген нерсе калып калган да. И азыркы учурга чейин ушу эрежени бузбайын, коомдон бөлүнүп калбайын деген нерселер болгон үчүн мындай көп баягы мүмкүнчүлүктөрүн кое берет жана каалоолорун аткарбай калат да. Улуттук хит-парад деген передачага кыз керек болуп, анан аябай Славян университетинен, Аутсадан ушундай бою узун, ушундай сулуу кыздар келди. Мен ошолордун арасында өтүнүп билем. Бетиң кызыл, бетиң тоороксуң да. Анан эч ким калган жокпу деп продюсерим кыйкырып атканда мен кирдим, башымды мен калдым деп жана. Кана келчи деп Филатов экөөбүздү тургузуп койду эле, экөөбүз тытышып айтышып атабыз. Мен кыргызчасынан, ал орусчасынан болуп атабыз, такыр тынбайбыз. Динара же бор эзилип калды, күлүп атат кечке. Боюбуз да тең келип калды, көрсөт. Экөөбүздүн боюбуз да төп келди, тилибиз да төп келди. Бирок сырткы келбетим такыр окшошпой атат. Эң башкысы таланты бар экен, сулуулугум бизге эмне кереги бар деди. Биринчи эфирим өттү, түз эфирим. Анан элдин баары эмне мынча туристтик кыз алып алгансыңар деп өлө телефон чалышты. Эми балыкчыдан келген, артында чоң колдоосу жок, акчасы жок, жөнөкөй карапайым, мугалимдин кызы. Эч ким мага ишенген эмес, КТРге өттүм десе, туугандарым өлө күлгөн. Алыс туугандарым бар болчу. Да Соль Молдокматова продюсерибиз эле, ал бутикке алып барып кийимдерди тандап берди. Замира Молдошева аты чыгып турган укмуш стилист эле.
ал боентот, ал жасантат, иши кылып ушинтип атат, анан кебете кеч бир кичине оголо баштады. Бизнес жагы Кудайга шүгүр айымдарыбыздыкы абдан сонунда, бирок ошол эле учурда баягы үй бүлөлүк зомбулук темалары деле кээде кездешип турат да. Эми зордук зомбулукка учураган аялдар деле көп. Мен эми Кыргызстандын бүт ар бир 100% аялы кыйын болуп кетти дегенден алыспыз да. Кайсы бир пайыздагы ийгиликтүү аялдар бар. Ошолор менен сыймыктанабыз, ошолорду үлгү кылабыз. Ошондой эле канча бир пайыздагы аялдар бар, үйдө өлүп калганга чейин төпөш жеген аялдар бар. Ушу кете албай, эл эмне дейт, туугандарымдын жүзүн кантип карайм. Мисалы үчүн мага ушундай көп каттар келет да аялдарданчы. Назира эже ушунча жылдан бери мен сабап келатат, ушунча жылдан бери мен кордук көрүп келатам. Мынча балам бар, эгер күйөөмөн кетип кала турган болсом аны кантип багам билбейм деген нерселер бар. Ошон үчүн ошол аялдарга дагы дем, күч, кубат бериш керек деп ойлойм. Мисалы, Инстаграмдан жазган жөн эле ойлорумдан алар кадимкидей мотивация алат экен, дем алат экен, өзгөрүп атам деп айтат экен. YouTube каналымдан ошо атайын ошо берүүлөрүмдү көрүп, алардын өзгөргөндөрүн байкадым. Мынча китеп окудум, бул чет өлкөгө чыгып баратам, мен мындай болуп өзгөрдүм деп күндө ийгиликтерин жазып турган аялдар бар да. Ал аялдар мага шыкак дем, күч берет дагы. Анан мен ойлойм да, бул дүйнөдө демек жөн эле жашабай элекенмин депчи. Ушул жаатта көбүрөөк иштешим керек экен деген ойго кептелдим. Анан негизи эле бул блогерлер жоопкерчиликтүү болуш керек деп ойлойм. Анан жөн бейжай эле бир чалчаңдаган бир жеңил желпи бирдемкелерди эмес, ушул коомду агартуу жаатында көбүрөөк салым кошсо дейсон болот эле деп ойлойм. Ошон үчүн коомду агартуу бул эң чоң милдет го. Кичинекей кезимден бери сахнада жүргөнүм, камерадан коркпогонум, элдин көзүндө коркпой өз оюмду айта алганым, укмуш макал лакаптарды, фразеологизмдерди көп адабиятка, кыргыз тили адабияты менен олимпиадага барганым үчүн макал лакап, фразеологизмдер меники болчу да. Анан эфирге чыкканда дароо ошол макал лакап, фразеологизмдер менен чапканда элдин баары кыргыз элине жөнөкөй карапайым элге атаң көр ай, бул кызды кара деп атышып, аябай немем өсүп кетти. Рейтинг укмуш өсүп кетти. Хит парадын концепциясы кандай болчу? Философия чыгасыңар, бул жөнүндө айтып кетесиңер. Ыр жөнүндө айтабыз, экөөбүз ошол жерде айтышып кетет элек. Төкмактындар бияктабыз. Ал орусчасынан кирип, мен кыргызчасынан кирип, ал түшүнбөсүн деп макал лакап, фразеологизмдердин баарын кошот элем. Ошентип өлө тытышып атып, анан музыканы берчүбүз. Анан музыка бүткөндөн кийин кайра тытышчубуз кийинкиге иш кылып ушинтип атат. Комментарий менен байкайм да. Жакшы нерселерди көбүнчө аялдар жазат, жаман нерселерди көбүнчө эркектер жазат да. Мындай көңүлдү айната турган нерселер жазып аткандыгына байланыштуу ойлоп атам да, бул аялдарды катуу өстүрүп, эркектер калып калган жокпу? Биз феминизм болуп эле, өзүнчө эле аялдардын укугун коргоп, активдүү коргоп атып эле, мындай эркектерди артка таштап, алардын укугун тебелебей атабызбы, тебелебей элебизби деген ойлорго акыркы учур кептелчү болдум. Анткени бир күнү уулум келип ушундай нааразычылыгын билдирди да. Мама, вот феминизм дейсиңер. Уулум канча жашта? 12 жашта. 12 жашта. 12 жашта бала мага келди. Мама, мисалы үчүн бизде ушу мурунку ал эжеи жок азыр. Ошол эжейим, физкультурадан берген эжейим, бизди ушунчалык чуркатып, аябай эзет бизди, эркектерди, кыздарды болсо кичине эле чуркап койсо эле аябай баалап 5 кое берет. Эгерде феминисттер кыйкырып атпайбы, тең укуктуу болушубуз керек деп. Анан эмне үчүн ал эмне тең укуктуулукпу деп аябай ушинтип нааразы болду да. Анан ушундан улам айтып койчу феминисттерге, мындай болбойт да, аялдардын укугун коргойбуз деп атып, эркектердин тебелебеш керек да дегенде мээме тык деди да. Бул ката менде дагы бар дедим. Анткени көбүн учурда мындай эркектерге көбүрөөк ачуу сөз айтып койгон учурларым бар, аларга тийишип койгон учурларым бар. Ошон үчүн ойлойм да ушул. Шын айтканда Ариет, уулуң аты Ариет. 12 жашта болсо канчанчы класс болуп калды? 6-класс. 6-класста отуруп, баягы звучит истина в устах младенца дегендей эле.
чоң гала концерттерде бүт сценарийлердин баарын өзүбүз түзчүбүз, переходдорду өзүбүз жасачубуз, оригиналдуу переходдор болгону үчүн тоже. Переход деген эмне эле? Переход эми азыр мисалы үчүн Нурлан Мирзаматов чыккан атса, мен Нурлан Мирзаматовго "Сүйөм сени" деген ырына переход жасайм. Нурлан 30га чыккыча бойдок жүрөт, тегирменинен бүкүлү чыкпай, эч ким бүкүлү чыкпай атабы, же элегинен эч ким өтпөй атабы. Мындай эмнеге, а бирок "Сүйөм сени" деген чыгармасы азыр жаңырат, кимди сүйүп калды экен, келгиле көрөбүз деген сыяктуу да. Ушундай кызыктуу переходдор болсо, концерт да кызыктуу болот, берүү да кызыктуу болот. Ошонусу менен биз алдык деп ойлойм да, илдеп. Айымдарга көбүрөөк фокус болуп калат да, эркектерге бир аз наоборот адалетсиздик болуп калат. Адилетсиздик. Türkçe айтпай. Türkçe konuşmayalım arkadaşlar. Evet, Kırkçe konuşalım. Adaletsizlik болуп калат. Феминизм дей бересиз, бирок эркектердин деле укугу бирдей болсун да, төбөлөнбөсүн да деп актуалдуу теманы айтып кетиптир го. Бир жагынан бул жеке өзүм оюм, айымдардын ийгиликтүү болгону биз үчүн дагы бир кошумча дем го деп ойлойм да. Нам нужно соответствовать мужчине. Вот. Ийгиликтүү, мындан да ийгиликтүү болгон аракеттенишибиз керек деп ойлойм. Ушундай межполовая конкуренция за бизнес болгон бул мотивация да, мындайча айткандачы, спортивный интерес. Сонун анан деген мындай да, ошол эле учурда мисалы үчүн мен аны айткан себеби ушу эркектерди көбүрөөк чакырып, эркектердин ийгилиги менен бөлүшүп, ушу эркектерге дем, күч, шкак берген нерселерди да чыгарышыбыз керекпи деп атам да. Анткени жана аябай төмөнкү деңгээлдеги мындай кинтиктен ылдый сөздөрдү көбүрөөк ушу эркектер жазат да магачы. Мен ойлогом баягы жанагындай ачык сүрөттөр чыгарганым үчүн ошон үчүн жазат го деп. Жок, жаманган подружкаларыма, курбуларыма деле ошондой нерселер жазат экен да. Анан ушундан улам бул кайсы жактан аксаганбыз, эмнеден улам мындай адамдар келип чыгып атат, жана кайсы жакты толукташыбыз керек деген нерсе келип чыгып атат да. Шкафымды ачсам, 150 штук кийимим бар болчу. Башка вообще үйгө кийген бир кийимим, анан немеге вешалкага илинип турган бир кийимим. Анан ал университеттин кайсы жакта жашайт элең? Деме общежитиясында, ошо кыздардын Ала турат, өзүнүн общежитиясы. Кызлар йурду дейт эле го. Кыз йурду. Йоо, ошо кыз йурдуда жатчумун. Ал жак бесплатный беле? Нет, аяка деген мамам 2000 сом зарплата алчы. 1400-ün мага берчи, 1200-ün мен жатаканага төлөчүмүн, 200 сому менен троллейбуска түшүчүмүн. Бир ай жашашым керек болчу да. Эртең менен завтракты, ошол таңкы тамакты жатакана берет, кечинде тамакты жатакана берет. Ошонусу жакшы экен анда. 1200 сом ичинде жатакана жана тамак аш кирип кетет экен да. Завтрак, ужин. Обедчи. Ой, эң арзан эмне болсо ошону менен өзөк жалгачыбыз. Кантинге киргенде тост, чыгып мындай. Арзан эмне болсо жечебиз. Апам бакушум тиги курап жүрөт го деп атса, мен жок, курабай эле, этпей эле, өлө жыргап, неме кыйын окуп, группанын старостасы болуп, мындай аябай бул ужас нерсе деле эмес, баары эле ошентип жашаса керек. Мен еще шикарно жашаганым болчу да ал деген. Эртең менен ушундай сонун плотно тамак жейсиң, кечинде укмуш биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү менен тамак жейсиң. Жатаканам аябай люкс болчу. Мисалы үчүн комнатаны жыйначу эмеспиз. Жатакана өзү жыйначу, кир кийимдерди өздөрү жууп берет эле, стиральный машина бар эле. Общежитиялар жакшы болчу, негизи университетте өзү сонун. Университетте өзү сонун болчу да. Бизде мисалы үчүн ушундай ата-энебиздей карачы, аякта түрктөр укмуш сонун мамиле кылчу бизге. Аблауз бар болчу комнатабыздын. Ал тартибибизге карайт эле. Мен аябай Кудайга, мен мындай Кудайдын сүйүктүү кызымын деп бекерден айтпайм да. Кудай мен эмнени кааласам аткардыр, неме болду, жанында болду, өбөк болду, жөлөк болду. Ошон үчүн мени эң сонун чөйрөгө кошкон үчүн мен ыраазымын. Ошол эле кылып аткан жумуштарыңан блогерстен алып кетип атасың. Андан тышкары неме малексиң? Жакшы ролдор чыгып калса, сценарийлер чыгып калса, киного тартылып коюп атам. Акыркы ошо кинонун кошуналар кинодо болду. Чейин кошуналар тандабайт. Сериалы болду ооба.
Андан сырткары ошол эле мен негизги мындай расмий түрдө карай келсең жумушсузмун да. Жумушсуз. Сен эле бекерчисиң азыр. Жумушсуз мать-одиночкам дебейм. Азыр не болбосо мындай расмий эмес түрдө аябай ийгиликтүү аялдардын катарында толуктайм да. Анан бул өз ишиң болгону абдан жакшы экен да. Бирөөдөн көз каранды эмессиң, каалаган учурга съемка коесуң, ал съемканы каалагандай жасайсың. Бир күндө 3төн съемка болуп кеткен учурлар болот. Анан керели кечке чуркамай билесиз, ишенесиңби мындай расмий түрдө жумушум жок деп аталганым менен такыр бош убактым жок. Сен да бир ишкерсиң да, чын айтканда. Ишкерминби? Ишкер саналамбы? Мисалы, бизнес негиздөөчүлөр болот да. Ошондой эле негиздөөчүлөр өзүнүн атын брендин жараткан негиздөөчүлөр болот. Назира Айтбекова деген бренд да бул дагычы. Мисалы, Instagramда канча каттоолучуң бар? 1.200.000. 1.200.000. YouTube'да 300.000. Ага жакындап калды. 300.000 болуп калды. Именной бренд, өзүнүн атын бренд. Бирок бул дагы бренд да. И ошол бренд негизинде сен бир монетизация кыласың да. Ошол монетизация кылганың үчүн мен оюмча бул ишкердик. Анда жакшы экен. Университетке биринчи курска барган жылы 2000 канча болуп калды ошондо? 2002. Андан кийин 1 жыл жашап бүткөндөн кийин жакшы окугандарга 250 сом ата журт деген бир фонд бар эле. Ошол жактан 250 сом стипендия алдым. Анан 500 сомдон университет стипендия бере баштады. 700 сом жөн эле келип атпайбы сырттан. Бала баатыр жашай баштады да. Апам берки КТРге киргенде деле апам болгон акчасын мага берип, анан неме кылчу, үстүмө кийимдерди алып берчү, эфирге жакшынакай болуп чыгык деп. Башында ошентип жүрдү, андан кийин анан КТР өзү бере баштады. Бутиктер менен чогуу иштешип. Эфирге чыккан үчүн акчалай бир гонорар бир нерсе берип? 80 сом алчумун бир айына. Айынабы? Бир жолу 83 сом алгам, бир жолу дагы 100 сом, 150 сом, максимум 300-400 алынчу. Иш кылып ушундай. Ошонун тегерегинде эле акча алчубуз. Андай кыйраган гонорар КТР десе эле өлө бай болушат, анан укмуш акча төлөө жок. Азыр деле эң мыкты режиссерлордун айлыгы 7000 сом, анан оклад тияк кошулуп анан 20 миңге чыгат да. А мен азыр гонорар менен, контракт менен иштей турсам КТРде, анда бир 13 000 сом тегерегинде акча алам. Мен негизи кыргыздын кызы кыйын деп коем да. Чынында эле кыргыздын кыздары аябай тың келет жашоосуна, өзүнө. Анан үй бүлөнү дагы, жумушту дагы, анан бизнести дагы аркалап кетишет да. Анан мен тегерегимдеги тааныш дос кыздарым бар эле бизнестин башында турган айымдар. Артында жөлөп, аны муну коргоп деген эркек жок да, өздөрү баардыгын өздөрү жасаган аялдар. Анан ошолорду карап аябай ушунчалык суктанып, анан негедир мен ушу бренд Назира Айтбекова деген бренд жасап, ошол брендимдин артынан акча таап, элге пайда келтирип аткан нерсем көз жазымда калып калат экен да. Алардын мындай эркектик иштерди алып, монтип чуркап атканына көбүрөөк сыймыктанып, көбүрөөк суктанат окшойм да. Анан бул эң сонун жөрөлгө аялдын ушул ишкерликке киргени, өз ишинин башында турганы, бул албетте сыймыктандырат. Тырмакчанын ичинен тамашалап, расмий түрдө жумушсузмун дегеним эле болбосо бекерчи эмесмин. Жалкоо эмесмин. Иш менен алекмин. Ошол YouTube каналдын монетизациясы бар. Аяка жакшы пайдалуу контенттерди жасайм. Ошондой эле Instagram, Facebook'умдагы эң активдүү жана катталуучулар абдан көп. Биздики бартердик негизде көбүрөөк акча табабыз да. Мисалы үчүн күнүмдүк тамак ашым, кийим кечегим, баламдын кийим кечеги, аны муну жада калса курстарга барганы, бардыгы ошол бартердик негизде мен аларды жардамлап беребим, алар мага ошол кызматын өтөп берет. Ушундай жаатта иштешкендигиме байланыштуу жашоодо мындай көп деле акча кетпейт, и ошого мындай канааттанып жүрө берем да. Мындай курсагым токпу ток, кийим бүтүнбү бүтүн.
анан жакшы көргөн ишимди жасап атамбы, жасап атам. Анан мындай мен мисалы үчүн бир айдаган унаамды 8 жыл болду айдаганым. Кандай унаа? Ал апамдын унасы негизи Toyota Vitz жөнөкөй эле. Апам ошо турецкий фильмге тартылганда гонорарымды алып бергем да. Анан өзүмө мисалы үчүн кычыраган унааларды алып, же болбосо кычыраган жерде жашап, андай мындай деле кылган, ушул нерсеге аракет кылган деле аял эмесмин да. КТРде ар бир кыймылыңа, ар бир сөзүңө абдан маани жасайт, жана калыптан чыкпашың керек. Мисалы үчүн өзүмдүн YouTube каналымда деп жүрүп атпаймынбы? Ошентип көрчү, төөгө жейсиң да аяктан. Аяк этиканы карашат, эле ар бир чотко каралат да. Анан чогулуштарда тил угасың. Өзүң каналда эмне аракет кылып жатып алып интервью алсаң да болот да. Анткени ал сен чыгармачылыгың, казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса. Мисалы үчүн башында ошо YouTube каналымда өзүм каалагандай алып барып баштаганда аябай комментарийлер келет да. Айтбекова, сен мындай түз алып барбайсыңбы, анан КТРдегилерди карабайсыңбы, анан башка алып баруучулар минтип алып барат дей берет эле. Анткени түшүнбөйт эле, бул менин чыгармачылыгы, менин эркиндиги, мен каалагандай алып барам, адамды каалагандай ачам деген нерсени. Анан кийин неме болуп көнүп качты азыр. Кыскасы университеттик учур жыргалуу учур болуп тур да. Мен мындай эле элестеп атпайм, билем кыйналып баягындай. Кыйналбай эле, иттей жыргап бүткөм. Аябай ыраазымын ошол жакка түшүп калганыма, ошентип тил билип калганыма ыраазымын. Ошо тил билгенимдин эмеси жалаң эл аралык фестивалдарды алып бардым, конференцияларды алып бардым, дүйнөнү кыдырдым. Ушундай жырган Түрк дүйнөсүнүн журналисттер союзунун мүчөсү болдум, кыргыз тилинин өкүлү болдум, Кыргызстандан. Making Asia, Скөлдө Кадыр түн, Евразия жылдызы, ишигип жана башка бүт Чолпон жылдызы ушундай чоң немелерде, фестивалдерде түркчө, кыргызча алып баруу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Тил билгеним, анан Бахар Жолжулук деген түрк фильмине тартылдым. Азыркы Тыры Табас түрк телеканалында иштедим. Ошо аябай чоң көмөк болду да, рас эле окуп турмун дейм. Рас эле Кудай ошол жакка жибериптир мени. Биз ал тургай байыгандан коркобуз да. Менде мисалы үчүн ошол коркунучтар бар. Мен байып кетип, мен мынча акчаны эмне кылам дей берем да. Совет Союздан калган наследие калды. Байлар десе аябай жек көрчүмүн да, мен кедей балага тием деп атыпчы. Азыр болсочу, мен көрдүм байлар, досторум баары байлар да. Алардын кантип күнү түнү эмгектенип, эмне кылып аракет кылып аткандардын натыйжасында байып атканын көрдүм дагы. Анан мындай эчтекеге жетпеген досторум бар да, наалый эле берет, өмүр бою наалып атып өтөт да жашоосунчу. Анан ойлодум да, кедейлер деселе, кедейлердин баары жакшы, анан байлар деген жаман деген нерсе. Ошондо анализ келди да. Амей, такыр эле башкача ойлонуп турбайбызбы депчи. Эмгектин артынан ушинтип байып турбайбы? Наалып ушинтип сүйлөнүп, жертва, курмандык болуп жата берсең, анда ушундай болот турбайбы деген ойго кептелип, азыр кичине мындай оюм өзгөрүп, такыр бай адамдарды, ийгиликтүү адамдарды көбүрөөк сыйлап, ошолорду тартып атканым ушундан деп ойлойм да. Анан элдерге айтам да, курмандык деген немеден чыкпайлыкпы деп. Элге айтып атканым бул демек менде дагы бар нерсе да ал. Ошондуктан элди өзгөртөрдөн мурдун өзүң өзгөрүл дейт го. Өзүмдү өзгөрткөнгө аракет кылып атам, өзүм менен кошо элдерди, элдер көрсө мындай экен деп айтып берип атам да YouTube'дан. Курмандык дегениңчи ал кайсы, кандайча курмандык? Жертва, самопожертвование жагынан айтасың. Нет, курмандык имеется в виду мындай, мен байкуш деп ыйлай беребиз го. Турмуш ушинтип жаратып койсо эмне кылайын? Мен окубай калдым, окуганда мындай болмокмун дей беребиз го. Демек, мындай жоопкерчиликти өз мойнубузга ала албайбыз, дайыма шылтоо издейбиз. Курмандык болгондор, жертва болгондор ошондой адамдар. Аларга канчалык аракет кылбасаң деле өмүр бою жертва болуп ыйлап отурушат да. Кыргызстанда мисалы үчүн байып аткан адамдар өлө көп да. Анан Кыргызстан жакыр болсо эмне кылайын деп чет өлкөгө көп чыгып кетип атпайбы? Ошол акчаны бияктан бир нерсе айласын тапса болот. Биз ошо айласын тапкан жактан кичине жалкоорок болот окшойбуз деп ойлойм да. Таштан суу такырдан гүл чыгарат каалаган адам. Мисалы үчүн ошол ойлойм да, дагы мындан дагы чоң мүмкүнчүлүктөргө эгедермин мен.
бирок мындай кичинекей мүмкүнчүлүгүм эле топук кылып жыргалбай жүрө берем да. Демек алгата менде дагы бар деген нерсе. Тил жаатын филология факультетин бүтүрдүм. Журналистиканы болсо өзүм эле тетиги хит парадты таң бүткөндөн кийин Алато маалымат программасында диктор болуп иштегем. Эчим билбей токтону. Саламатсыздарбы? Жаңылыктар программасы менен тааныштырабыз. Эфирде Назира Айтбекова деп эле. Олуттуу болуп алып жаңылык окучумун да жарым жыл иштедим аякта. Көп нерсени ошол КТРден үйрөндүм. Анан кийин Алам сырлар көз ачыктар таймашын жасаганда полностью казан аяк кандай жасалат, эфир эмне болот, кантип монтажга чейин кирип отуруп, кантип монтаж кылат, бүт үйрөндүм. Редактора, анткени проекттин автору да менмин, редактор болуп, бүт бардык нерсени жасап, бүт организация менден болду, чыгып болгон нерсени. Ошон үчүн ыккы-чыккысына чейин билем да. Анан Браво деген берүү башталды, ал дагы көңүл ачуучу Канат Култаев режиссер, аны менен иштедим. Мага телевизионный ошол автордук программалардын концепциясы кызык да. Кантип жасалат ал? Мисалы сенин идеяң бар, мисалы көз ачыктан таймашы деген идеяң бар эле деп туруп аны перед кем защищаешься, бирөөнүн астына представить. Неме жазасың? Проектин жазасың, анан башка режиссер деген бар КТРде, ал жакка жөнөтөсүң, анан ал карап чыгат. Мен мисалы үчүн толтура проекттерим арасынан идеям укмушта, мондай качып, мондай программа жасагым келип атат, анан могу рейтинг болуш керек деген нерселер мээмде кайнап турчу да. Толтура проект жиберсем ошону өтүптүр. Ошого өздөрү режиссер бекитип берет, команда бекитип берет. Толугу менен КТР эле. КТР көтөрөт, КТРдин продуктусу катары калат, автор сен болосуң. Жакшы экен бирок бир жагынан удобно. Ыңгайлуусу, ооба, ыңгайлуу, бирок мага азыр мисалы үчүн түз эфирге барып келгенге гана макулдугун берет элем. Эгер иште деп кала турган болсо, даяр проектке барып, жөн эле 1 сааттык алып баруу, ишимди жасап коюп кетип калуу. Мисалы үчүн ушул сон азыр мага. Жок, сенин баягы портфолиосу кенен чоң тажрыйбасы адам катары сага азыр ошол бул жагы ыңгайлуу да. А бирок жаңы адам тажрыйба үчүн иштеп аткан адам үчүн портфолиосун чоңойтуш үчүн кийин жаңы проекттерге инвестор же болбосо спонсор же ошо партнерлор издеген адамдар үчүн ошол тажрыйба деле керектүү эле го дейт. Ал аябай чоң, КТР чоң мектеп. Ал мени ушундай тарбиялады, ушундай өстүрдү. Ар бир чокуга жеген чоң дикторлордон улам чокуга жеген сайын бул мага май болду, лекарство, дару болду. Анткени ошол нерсе конструктивдүү ошол немелердин баары, сын пикирлердин баары, критиканын баары мени кадимкидей чыйралтты, тарбиялады, өстүрдү. Киришеңдин пайыз жагынан караганда, мисалы ошол бартердик жагы канча, бир 70-80% болуп калабы? Бартердик жагыбы? Бартердик жагы бир 60% Инстаграмда деп коеюн. 60% бартердик. 40% акчалай. Жосу 50-50 болуп калды окшойт азыр. Анткени Bloggers Media деген агентство менен иштешип баштадык да, акыркы бул 1 жыл, 2 жыл болду. Аларда кадимкидей агентство менеджерим бар. Анан түшкөн жарнамалардын баары мага жөнөтүп турат. Анан акчасын баягы электрондук капчыкка которуп турат. Ошондой менен болгондо акчалай болот. Көбүрөөк акыркы жылдары көбүрөөк 2 жыл болду акчалай келип атат. Андан мурун болсо мындай бартердик негизде эле мындай 50-50 деп койсок. Мисалы сага бир айда жашооңо канча жетмек? Көп деле акча курутпойм. Канча акча кетет? 15 жакка кетсе 5000, ладно, бензин деп коеюн, 20. Мен көбүнчөсү эле 10 000 тамакка кошуп коеюн. Кафеден жейм да. Бесплатно жейм дейм көбүнчө эле. Басып турганыбыз, киного барганыбыз болгондо бир 60 окшойт, а? Жок, мага бир айына $1000 түшүп турса, беймарал кенен жашайм да. Ошондой эле түшсө керек да бирок. Да? Эми YouTube'дан баягы командам болгон үчүн мен мисалы үчүн мен Айтбековамын, каналым менин атымда, анан мен мончасын мен алышым керек деген нерсе жок менде. Балдардын дагы эмгегин сыйлаш керек, командамдын. Ошон үчүн кандай акча түшсө ортого, мейли YouTube монетизациядан болсун, бизнесмендер, саясатчылар акчасын төлөп тартылышат да. Аяктан болсо мен канча акча түшсө деле
баарына бирдей өлчөмдө бөлүп берем. Канча өңөрсүңөр? 2 операторум, 2 тең монтажер. Алар тартат дагы, монтажды дагы алат. Анан ошондо үчөөбүз бөлөп алышып алабыз. Жөн гана конокторду мен тандайм, чакырам, балдар менен бир сыйра кеңешем. Темада кандай болот, муну кылсак кандай болот деп анан. Ошол жаатта эле алып барып 1 сааттык коногумду чакырдымбы? Бир күндө 1 саатта түз эфирде шак-шак бүтүрүп салам дагы. Монтажына да катышпайм. Өздөрү жасашат баарын. Мага кызыктуу жана элге пайдалуу болот деген теманы мен өзүм казып, ушул жаатта адистер керек деп анан көбүнчө менкеми психология, философия темасында, анан ийгиликтин тегерегинде мотивациялык программа болгон үчүн ийгиликтүү адамдардан алам. Анан биз эгерде кечке эле ыйлап, анан куурап атабыз, анан кыйналып атабыз, анан бизде жок, анан өлкөбүз көчкө кирип атат дей берсек, анда ошондой эле боло берет да. Негатив, пессимизмден алыс болгон аракет этесиз. Мисалы үчүн Москвага барып, мигранттарды тартып келдим, алардын ийгилигин тартып келдим. Аякта деле бомж болуп жүрөт, анан баласын таштап аборт кылып салыптыр деген эле маалымат чыкпаса, ийгиликтүү биздин мекендештер тууралуу дээрлик маалымат жок экен. Ошон үчүн алардын ийгилигин көргөзүп, элге мактанып, мына чет өлкөдө да кыргыздар кыйын экен, ушинтип иштерди башкарып атыптыр, ушинтип кыйын болуп атыптыр деген нерсени көргөздүм да. Ошон үчүн көбүрөөк ушу ийгиликтүү адамдарды козгойм. Ушундай анан ийгиликке кантип жетиштин жолуна неме кылып берем, мотиватор тренингдерди тартып берем. Назира сураныч мен жөнүндө жана менин бизнесим жөнүндө же менин ийгиликтерим жөнүндө тартып келет. Сага кызык эмес болушу мүмкүн. Ошондой учурларда кандай болот? Аларга кызык эмес болсо, анда акчасын төлөп тартыла берсе болот. Ошол жагын ставканы айтып кетсек болобу? Көрүүчүлөр канчага? Жеке өзүм менен излешсинчи. Примерно, чтоб ушул негизде ориентир болсун. Балким 3000 сом төлөп берем деп эле убактын ала бербеш үчүн. Жок, 3000 сом эмес. Мындай долларлап алганда 3000 долларбы? Жок, мындай катыратып бир $100  10 санап берсе жакшы болот. $1000. $1000 башталат, андан да жогору болушу мүмкүн сага. Такыр эле жакпаган инсан болуп калса. Бирок өкүнүчтүүсү мындай чоң байкелер, кызматтагы байкелер келип анан аябай саудалашышат да. Анан скидка кылбайсыңбы, анан эмне кымбат, анан балекет төлөкөт дешет да. Анткени балким кымбатпы, кандай бул? $1000бы? $1000 блогер үчүн жакшы го дейм. Бул бир эле выпускта. Ооба, 1 сааттык программа кылып берем. Бирок Instagram, Facebookка чейин чыгарып берем да. Ооба. Сен ошол пакетте болгон үчүн боюмча жакшыбы? Акта эми чыгармачылык бар, адамды ачуу өзүң бар. Атың, брендиңин салымы, ал дагы өнчө бар. Сен өзүң платформалар, каналдарың. Такыр тааныбаган киши келген күндө деле, мен билбеген киши келген күндө деле, мага кызык эмес адам келген күндө деле, ал кишини кызыктуу жактан элге мындай тартуулаганга, таанытканга аракет кылам. Көбүнчөсү ушул элдин демин көтөрүш үчүн деле бекер тартылат. Бүт бул телефонда YouTube каналымды жолдошум неметип берген, ачып берген. Ошондо эле Назира кийин YouTube канал керек болот, сага өзүң каналың болот деп. Ал аябай мындай стратег, аналитик болгон үчүн бүт алдын көрөт эле. Ошондо эле ал аябай криптовалюта, аны мунулар менен аябай кызыгат эле. Ошондо эле ал аябай мындай келечекти көрө турган мындай неме расчеттору, чын эле күчтүү аналитик да, бизнес аналитик, финансист, экономист. Ошон үчүн мага ушу 8 жылда ал чоң сабак берди да, акча санаган жактан сабак берди, акчаны үнөмдөө, кантип эмне ал бүт башкарат эле. Аны мынтип байкап отуруп бүт нерсе мээңе сиңип кала берет экен да. Азыр балам болсо бул немеден телефондон жалаң англис тилинде укмуш, инженерияга байланыштуу, ар кандай мындай космос, бүт кызыктуу нерселердин баарын көрөт. Анткени атасынан үйрөнгөн да ошол нерселердин баарын. Ал дайыма планшеттен аябай акылдуу нерселерди көп көрөт эле, баласын жанына алып алып. Ошол адаты балама сиңип калганда, мен атаман да акылдуу болом деген нерсе. Мага дагы ушул аябай чоң устат болду. Ушул мындай азыр жашоомду тыңдап азыркы Айтбекова болушума
ал дагы абдан чоң салымын кошуп кетти да. Ошон үчүн да аябай ыраазымын да. Өкүнбөйм. Түркияда эс алган бардың? Түркияда жок, чекап деп коет. Бүт ден соолукту башынан аягына чейин анализ берип, текшерүүдөн өткөрдүм. Ошондой эле апамдыкын өткөрдүм. Үй бүлө менен барып, анан эс алып келдим. Турцияга абдан көп медицинский туризм болуп турго? Анткени Кыргызстанда тура эмес диагноздар коюлуп, ошондон улам болуп атат да. Мисалы үчүн 12 жыл апамды опухоль бар деп жүргөн. 12 жыл ушунчалык нервиге тип ыйлап жашоодон мындай. Эми эртеңки күнүңө кепилдигиң жок болгон учур абдан оор экен. Барсак эчтеке жок экен. Жана ушундай Кыргызстандан туура эмес диагноз коюп, ал тургай рак делинип, анан химиотерапия алып баргандар болот экен да. Негизи психосоматикада рак бул жан дүйнөдөгү жанагы тынчсыздануудан, жек көрүүдөн, таарынычтан пайда болот деп айтылып калат экен да. Мунун канчалык деңгээлде илимий жактан изилденип, анан так маалымат экенин билбейм, бирок психосоматикада дайыма адамдын ден соолугу, ушул адамдын эмоционалдык эмесинен көз каранды дейт да, өйдө болдой. Билбейм, балким ошондонбу деп ойлойм. Негизи эле биз акыркы учурлары таарынчаак болуп калдык, жашоого башкача көз караш болуп калды. Оптимист болуш керек деген ден соолук ушунда зыңк болот. Негизи биз мындай өтө көр турмушта ылдый жакка түшүп алганбыз да. Күнүмдүк нерсе чыгып аткан чөптү байкабайбыз, аба ырайын байкабайбыз, бакта жөн эле бир саамга баардык нерсени таштап коюп, мынтип асманды тиктегенден оолакпыз. Моменттен бактылуу боло билүү керек деген. Учур чакта болбойбуз. Биз дайыма өткөн чактабыз. Бирөө менен дайыма урушабыз. Мурун урушуп кеткендерди кечире албайбыз. Ошондой эле келечектебиз. Пландарыбыз менен дайыма ошондо алып урушуп жүрө беребиз. Атам келбей койгон үчүн кечиримдей бар болчу да жан дүйнөмдө. Анан таап биринчи телефон аркылуу сүйлөшүп, анан кийин айылына барып, адресин ошо окуучусунун мамасынан таап алып, жолугушуп келдим. Айылына барып өзүн таап жолугушуп келдиң. Кайсы жерде экен? Көлдө эле? Түптө, көлдө экен. Түптө. Өзүң таптыңбы же бирлер айтып калды беле жакта? Эми ошол ата-энеси айтып калды окуучусунун. Ошентип барып калдым. 2017-ден баштап менин жашоом таптакыр башка өңүткө өзгөрүлдү. Жашоомдо изилдей баштадым, неге мындай тигиндей деген толтура китептерди окуй баштадым, психологторго бара баштадым, тренинг коучтарга бара баштадым. Бүгүнкү ошол 17-ден бүгүнкү Назираны карай турган болсоң, Назира такыр башка, жан дүйнөсү башка, көкүрөгү башка, көз карашы башка. Жана бүгүнкү Назира мага көбүрөөк жагат. Эркиндиги менен жагат. Кайнаган сезимдеримди аябай кооз кылып адабиятты тилге салып, Facebookка жүктөй бердим. Менин жараларым миллиондогон аялдардын жаралары экен. Алар менин жараларыман өзүнүн жараларын көрө берди, окуй берди. Окурмандар аябай көбөйүп кетти, анан жөн эле ойлор деген китебим чыкты. Бул да көрмандарым суранычы менен Назира энциклопедия кылып, кечке Facebook'ун аңтарбай жаныбызды алып окуп жүрөлү, кайсы жолдордон баскан. Ал китебим кайсы жолдордон кантип көкүрөм эмне болуп ыйлап, коомдон кандай тепки жегеним бүт баары бар. Негизи азыр сүйлөшүп кеткен нерсе ошол жерде жиликтенип, мындай структурдан жазылып чыккан экен. Мен мисалы үчүн көп нерсе мээң сени защищает же, коргойт да. Көп нерсени унут да калтырып коет. Аны азыр эстегимге, аябай эстегим келип атат, эстейинчи дедим. Бир гипнозго түшүрүп ал эле эстебесе. Китепте болсо ошол баардык ар бир этап ошол эмоциялар свежий түрүндө болгон жеринде жазылган учурда, Ооба, көкүрөгүм канап ыйлап турган жазуу. Ошол убакта кандай сезимдер болуп турса, ошоктон окуса бүт бар. Менде жалалаң взрослый, осознанный, мындай турмушту жиликтеп жеп калган адамдар отурат. Жана ар жалаң психологдор, журналисттер, саясатчылар, маданият адамдары, бир чоң өз ордун тапкан адамдар отурат. Ошон үчүн
кандай гана талкууга жем таштабайын, аябай конструктивдүү нерселер чыгат да, ойлор чыгат. Келечекке пландарың кандай болуп атат азыр? Эми катып койгон проекттериңен айтып кетчи. Жок, мындай иштешели, чогуу мындай кылалы, мындай бизнес жасайлы дегендер көп. Анткени атым чыгып калган, реклама жасай турган болсом бат кете турчу нерселер бар да. Мисалы үчүн Айтбекова Назиранын бренди деп мен атымды колдонуп атайын бренд кылып, көп нерсе чыгаргысы келген чоң бизнесмендер бар. Вот, азыр көрүүчүлөрдүн арасында потенциальный инвесторлор дагы бар. Сенин иштеш, мен ушундай идеям бар, ушуну кантип сенин ою бир болуптур, бирок кантип акыбат кылып, кантип аудитория киргизем деген көрүүчүлөр да бар да. Ошолорго как раз ушул темасын козгоп кетпейли бир аз. Же барбы бир-эки магазинчигиң барбы косметика саткан? Жок, магазинчигим жок, бирок мындай сунуш бар. Бирок бул сунушту мындай ушул сунуштун артынан сая түшкөн жокмун. Неге? Ошол жагынан балким өнүгүүгө жаңы бир кыйынчылыктар болгон бар эле, болду ошондо бир өзгөрүштөр болмок бекен эле. Балким бул менин катамдыр. Баягы руханий дүйнө менен материалдуулукту чогуу алып кетпей атканым менин чоң катамдыр. Мен бул каташылык кайталабагыла. Көбүрөөк ушул билбейм да, мындай руханий дүйнөдөн, адамгерчилик жактан бийик өсө турган болсом, калганы өзү эле келе берет. Башым оорутпайын деген нерсем бар да. Бул бир. Экинчиден тегерегим баары жалаң, мындай ушунчалык акчалуу бай досторум болгон үчүн алардын ушунчалык байлыктын төбөсүнө чыгып, бирок бактысыз экенин, руханий жактан жабыркап атканын көп көргөндүгүм үчүн, демек бул деле бакыт бербей турбайбы? Андан көрө руханий бактылуулукка жетип алайын, калганы келет да деген нерсе менен жүрөм. Чынын айтайынчы. Шаштасың Назира, убактыңды көп алып койдук. Келгениңе чоң рахмат. Акыркы бир сөздөрүң болсо, балким эмне деп айтып кетмексиң? Ар бир адамга түйшүк жөнүнө берилбейт экен. Ар бир түйшүктүн артында бир аңдоо жатат. Ар бир оору сыркоонун артында дагы бир тереңдик жатат. Ар бир кырсыктын артында дагы ойлонуп тура турчу нерселер бар экенин билгенден кийин жашоого жөнөкөйрөөк көз карашта болуп калдым. Ар бир оор кырдаал адамды жоң гана тарбиялайт экен. Жаман жакшы деп бөлө беребиз го, андай нерсе жок экен жашоодо. Ошон үчүн жан дүйнөңөрдүн үнүн көбүрөөк уккула, өзүңөрдү изилдегиле, бактылуулукка умтулгула, бактылуу жашагыла дейт элем. Бактылуу бололу достор.